21 кылым катуу атаандаштыктын, тез өзгөрүүлөрдүн кылымы. Атаандаштыктан артта калбай, дүйнөдөгү болуп жаткан тез өзгөрүүлөргө туруштук берүү, интеллектуалдык деңгээли жогору жана илимий техникалык прогресске жөндөмдүү гана коомдордун колунан келет. Мына ошондуктан илим, инновациялык идея жана долбоорлорду колдоо максатында 3 жылдан бери Прогрессивдүү демилгелер фонду тарабынан акыл тирек жарышы уюштурулуп келет. Илимий экспорттук чөйрөгө көңүл бурбай, аны сындоо жолунан алыс болуп, тескерисинче анда болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, аракеттерди баамдап, аларга аз да болсо көңүл буруу максатын койгон акыл тирек долбоор аркылуу 2013 жылдан бери Кыргызстандын 7 областынан тажрыйбалуу жана жаш окумуштууларга моралдык жана материалдык дагы колдоо көрсөтүлүп келди. Салтка айланган аталган иш-чара бул жылы дагы ийгиликтүү ишке ашып, илим чөйрөсүн дагы бир рет шаңга бөлөдү. Салтанаттын ачылышында чыгып сүйлөгөн Прогрессивдүү демилгелер фондунун негиздөөчүсү Аскар Маткабылович Салымбеков илим жана илимий техникалык прогресстин коомубуздагы орчундуу ролун айтып, илим жаатындагы инсандарыбызды даңазалап, аларга колдоо көрсөтүү жалпыбыздын милдетибиз экендигин айтып өттү. Мына азыр декабрда чогулуп, жылдын аягында ушул окумуштуулардын бир силерди аз-маз болсо дагы мындай элге көрсөтүп, даңазалап, илимге, билимге бир мотивация берели деп чогулдук. Башка өлкөлөрдүн баардыгы мынакей кандай дүркүрө өнүгүп өсүп баратканын көрүп атпайбызбы? Анан кийин бизде деле намыс бар да, бизде деле кандай акылдуу, канчалык биздин эгер мындай карап көрсөк, биздин илимий тарыхыбызда кандай окумуштуулар чыккан бизде. Кандай баягы космос менен айга биздин технологиялар жеткен. Анан кийин ушинтип эле акырындан экономист менен юристтерди даярдай беребиз, тарыхчылардычы. Алар да керек. Бирок баягы ушул илимий техникалык прогресс болуп атканын көрүп атабыз, кандай темп менен кетип атканын. Биз ушул багытта иштешибиз керек деген ой менен унутта калбасын деп биздин кичинекей бир мындай капля болсо дагы бул жерде мына Алмаз Алдаш экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Капля камень точит дейт. Биз ар бирибиз колубуздан келген салымыбызды ушул тармакка дагы унутпай көңүл бура баштасак, значит бизде баягы Кыргызстандагы баягы окумуштууларыбыз, илимибиз, техникалык прогрессибиз бар экен. Бул Кыргызстандын баягы өнүгүп өсүшүнө баягы салымын кошот деген келечектеги ой менен кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп атабыз. Бирок кыйынчылыктардан да чыгышыбыз керек да. Чыккандан кийин баягы чөгүп кетпегендей болуп, жакшы баягы окрепшими, сильными мы должны выйти из этого вот застойного явления. Тем более сейчас такой вот кризис идет. Вот. И это связано, конечно, тоже и политическими моментами, но азыр биз бардыгыбыз ошол кыйынчылыктарга моюн бербей, ушул кризистен жакшы чыгышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү баягы тапшыруучу дагы баягы бонустар, премиялар бул дагы баягы кризисте баары унутулуп калды, ой бардыгыбыз эчтеке болбой калды деген эмес. Бүгүн биз дагы кыйналып аткан кезибиз, чын айтканда. Ошого карабастан биз баягы илимий техникалык прогрессти даңазалап, барктап дегенде. Бул жылы дагы акыл тирек салтанаты жаш окумуштууларды сыйлоо менен башталды. Өлкөбүздүн 7 дубанындагы 28 жогорку окуу жайларынын окумуштуулар кеңештери тарабынан сунушталган жаш окумуштууларга акыл тирек жаш окумуштуулар наамы тапшырылып, алардын эмгек жолу чагылдырылган акыл тирек китеби белек кылынды. Экономика, мамлекеттик башкаруу, тил, укук жана тарых сыяктуу гуманитардык багыттарда, ошондой эле химия, биология, физика, математика сыяктуу табигый илимдерде дагы изилдөө иштерин жүргүзүп, өз жашоосун илимге арнаган жаш окумуштууларга аталган сыйлык дем күч берип, алардын түйшүктүү эмгегин баалагандай болду. Аз да болсо эмгектери бааланып, кубанычтары коюнуна батпай жаткан жаш окумуштуулар бул биз үчүн түрткү, чоң бир моралдык колдоо болду деп алкыштарын билдирип жатышса, салтанатка катышып отурган коомдук ишмерлер, улуу муундагы окумуштуу агайлар жаш окумуштуулардын сыйлыктары менен куттукташып, алардын бүгүнкү сыйлыктары илимий жаңылык, ачылыштарга түрткү болгон стимул болот деген үмүттөрүн билдиришти.
тең келген убакытта Кыргызстанда ошо илим жагынан өзүш кыйыныраак болуп өспөй калды деп айтсак болот. Ошол кетирген кемчиликти, коомчулукта, мамлекетте кетирген кемчиликти эске алып, мына ошо акыл тирек атайын ушул багытта жумуш алып барып атканыңыздарды мен дайыр жолу ыраазычылык билгизип. Салтанаттан соң мамлекетибизге алдыңкы идея жана инновациялык көз караштары менен жарышка катышкан окумуштуу жана эксперттердин илимий эмгектеринин жыйынтыктарын чыгаруу менен уланды. Алгач акыл тирек конкурсуна келип түшкөн илимий эмгектерди баалап, жеңишчилердү аныктоого колдоо көрсөткөн ага эжелерге ыраазычылык билдирилди. Ыраазычылык баракчалары тапшырылып жатып, өлкөбүз үчүн мындай маанилүү иш-чарага колдоо көрсөтүп, акыл эмгегин аябаган эксперттерге иштерине ийгилик кааланып, жалпы аракеттери менен илим чөйрөсүн аз да болсо өнүгүү боло тургандыгы белгиленди. Белгилеп кетчү нерсе бул жылы өлкө боюнча акыл тирек сынагына айыл чарбасы, финансы, тоо-кен, энергетика, курулуш, медицина, билим берүү сыяктуу көптөгөн тармактарда жакшыртуу жана өнүктүрүүгө багытталган 200гө жакын иш келип түшкөн. Алардын ичинен 60га жакыны алгачкы экспертизадан өтүп, алардын авторлору мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган алдыңкы идеялары үчүн акыл тирек китебине киргизилген. Салтанатта болсо 8 авторго атайын акыл тирек сыйлыгынын дипломанты диплому тапшырылса, 7 автор акыл тирек сыйлыгынын жеңүүчүсү деп табылып, аларга атайын статуэтка, диплом жана акчалай премия берилди. Акыл тирек салтанатынын дипломанттары болуп төмөнкүлөр аталды. Кыргыз улуттук агрардык университетинин ага окутуучусу Акматова Сымбат Жамаловна жылдан жылга оорлошуп бараткан суу маселесин эске алып, жер иштетүүдө чет мамлекеттерде ийгиликтүү колдонулган тамчылатып сугаруу технологиясын Кыргызстандын шартына ылайыкташтырып колдонуу сунуштарын камтыган эмгеги үчүн. Нарын мамлекеттик университетинин маалыматтык технологиялар кафедрасынын башчысы Бешаналиева Уулкан Үсөнбековна жогорку окуу жайларында окутуу процесстеринде мультимедиа технологияларын колдонуунун зарылдыгын көрсөтүп, эксперименталдык жыйынтыктарга таянган сунуштары үчүн. Улуттук онкология борборунун жогорку категориядагы врачы Узакбаева Манур Макешовна аялдардын сүт эмизүү учурундагы оорусун аныктоо жана дарылоо үчүн сунуштаган ыкмасы дарылоону 3-5 күнгө кыскартып, эмизүүнү улантууну 83%га калыптандырууга боло тургандыгын тастыктаган. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын бакалавриат департаментинин доценти Болпонова Асыл Бактыбековна саясий абалдарды илимий жактан анализ кылып, саясий аренадагы кландарды изилдеп, алардын өлкөдөгү саясий абалга тийгизген таасирин караган эмгеги үчүн. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окуу башкармалыгынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты Иманакунова Жеңишкүл Сартбаевна электр энергиясын калкка жеткирүүдө эң көп колдонулган 635 киловольттук электр линияларын башкаруунун жана көзөмөлдөөнүн жаңы түзүлүштөрүн сунуштаган эмгеги үчүн. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин архитектура кафедрасынын окутуучусу Искендеров Уланбек Жолдошбекович шаар курууда жана келечек моделин түзүү, шаарларды долбоорлоо керектигин белгилеп, илимий жетишкендиктерге негизделген сунуштары үчүн. Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги менеджмент кафедрасынын доценти Нажимудинова Сейил Сапарбековна Жусуп Баласагын бабабыздын Кутагу билек китебиндеги акылман ойлорго таянуу менен азыркы менеджерлер үчүн иштеп чыккан башкаруу принциптери үчүн. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ага окутуучусу, техника илимдеринин кандидаты Элеманова Римма Шүкүровна жаңы улуттук суусундуктун технологиясын жана буудай угутун алуунун жаңы ыкмасын иштеп чыккан эмгеги үчүн. Ал эми акыл тирек жарышынын жеңүүчүлөрү төмөнкүлөр болушту. Абдрасулов Советбек Мисуркуловичке акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылат. Колчак коштоп турабыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Чоң жомокчу феномени деп аталып, анда манас эпосу жана аны бизге жеткирген чоң жомокчулук феномен терең изилденген. Мына ушул эмгек үчүн тапшырылып жатат биздин сыйлыгыбыз. Куттуктайбыз. Пенсия саясаты боюнча концепция үчүн башкаруу, каржы, укук жана эл аралык академиясынын профессору, коомдук ишмерчи Атаханов Шамиль Эсенжанович акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылат. Дүркүрөтө колдоп, ар бир катышуучуңузга дем күч берип туруу албетте сиздердин колуңуздарда.
Акыл тирек сыйлыгын кийинки лауреаты көп жылдардан кыргыз интеллигенциясына байланыштуу тарыхый маалыматтарды топтоп, тарыхты архивдик материалдардын негизинде тактоого кошкон салымы үчүн Байдилдиев Жумагул Рыскулбековичке акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылмакчы. Куттуктайбыз. Ар дайым сыйлыктуу инсандардан болуп жүрө бериңиз. Акыл тирек намына татыктуу деп табылган кийинки эмгек Кыргызстандын аймагындагы орто кылымдарга таандык Кошой Коргон жана Баласагын шаарларынын жана Мынакелди Кербен сарайынын виртуалдуу 3D модели аркылуу ошолдорго таандык үлгүсүн түзүүгө багытталган. Дал ушундай инновациялык ыкмалар үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети профессор, тарых илимдеринин доктору Батырбаева Шайыркүл Жолдошовна жетекчилик кылган топко акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылмакчы. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети профессор, тарых илимдеринин доктору Батырбаева Шайыркүл Жолдошовна. Кут болсун. Топтун мүчөлөрүн дагы атап өтсөк, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ага окутуучулары Турсунова Элиза Туракуновна, Солтобаев Орозбек Азекович жана 3-курсунун студенти Наркозу уулу Нурдинбек. Жүргүзгөн изилдөөсүндө үйлөрдүн жана имараттардын сейсмотуруштуулугун күчөтүү үчүн инновациялык технологияны сунуштап, аталган технология аркылуу жер титирөөнүн таасирин 1 балга азайтууга жана курулуштун өздүк наркын 10-15% чейин түшүрүүгө боло тургандыгын көрсөткөн. Инновация Таянған мындай эмгек үчүн эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору, техника илимдеринин кандидаты, сейсмотуруштуу курулуш боюнча эл аралык ассоциациянын мүчөсү, Мустафа Кемаль атындагы илим жана техника боюнча эл аралык фонддун алтын медалынын ээси Бигалиев Улукбек Тургалиевичке акыл тирек намынын лауреаты тапшырылат. Ал эми кезектеги акыл тирек намынын лауреаты көп жылдык эмгегин немец улутунун бабалары болгон байыркы готтордун тилин үйрөнүп, ал аркылуу тарыхый булактарды изилдөө менен Европаны дүңгүрөткөн, байыркы гундардын кыргыздар менен болгон байланышын тактоого арнаган Гун Кыргыз ханы Атилла деп деген аталыштагы китебинде кыргыз тарыхынын 3-6 кылымдагы мезгили жазылып, алардын сыймыктуу ханы Атилла азыркы кыргыз элинин түздөн-түз бабасы экендигин далилденген. Бул китеп кыргыз элинин кечүүгүсүн даңктаган, азыркысына дем берген жана келечегине жол көрсөткөн чоң эмгек катары бааланып, акыл тирек сыйлыгына көрсөтүлүп жатат. Кыргыз Орус-Славян университетинин гуманитардык факультетинин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор, педагогика жана социалдык илимдер боюнча Россия академиясынын академиги, Нью-Йорк илимдер академиясынын академиги Бекбалаев Амангелди Абдыжапаровичке акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылмакчы. Бекбалаев Амангелди Абдыжапарович, жада калса Нью-Йорк, Россия. Багындырган биздин инсандарыбыз, биздин агаларыбызга кол чабуулар болсун. Куттуктайбыз, сыйлыгыңыз кут болсун, мындай сыйлыктар ар дайым сизди коштоп жүрсүн. Эл аралык финансылык агымдарды буруу аркылуу Кыргызстанды финансылык ортомчулук кылган бакубат өлкөгө айландырууга боло тургандыгын таасын көргөзгөн эмгек үчүн фискалдык саясат боюнча аналитикалык борбордун директору Кадыров Дастан Курманбековичке акыл тирек намынын лауреаты диплому тапшырылат. Колдоп коштоп тосуп алабыз. Кадыров Дастан Курманбекович. Чын дилден жасалган эмгектер сөзсүз колдоого, сөзсүз элибиздин учуна алынат эмеспи? Андыктан сыйлыгыңыз кут болсун. Бул сиз үчүн чек болбосун. Дагы да болсо кыргыз эли үчүн эмгек кыла берип жүрүшүңүзгө биз тилектешпиз. Сыйлыкка таткан акыл тиректерибизди куттуктайбыз. Акыл тиректерибиз артып, алардын ойлору мамлекетибизди жаркын келечекке алып барсын демекчибиз. Кыргызстандын тарыхындагы улуу инсандар, кыргыздын илиминде орчундуу эмгек кылган инсандар. Албетте сиздердин колдооңуздарга сөзсүз татыктуу деген үмүттөбүз. Жарышка катышып, салтанаттуу түрдө коомчулук алдында эмгеги бааланган окумуштууларыбызга бул иш-чаралар мындан да жогорку бийиктерди багынтууга, иштин андан ары улантууга шыктандырат деген үмүттөбүз. Албетте, кыргыз элими чоң секириктерди жасап,
дүйнө коомчулугун таң калтыра турган абалда эмес. Бирок чоң нерселер кичине болсо дагы аракеттерден башталат эмеспи? Илим жаатында болуп жаткан жаңылыктарды баалап, даңктуу сөзсүз түрдө өз жемишин берет деп терең ишенебиз.